Жергетал районунан ошол жактан төрөлгөм. Анан 96-жыл Бишкекке көчүп келгенбиз. Цехте, эмеде теплицаларда деле иштеп, кыска убакта иштеп, анан окуп, жарандык алып, азыркы учурда өзүм жумуш курулуш боюнча компания ачып, ошону иштеп аткан кез учурубуз. Эң арзаны 11 евродан башталат саатына. Анан эмеси жогоркусу 20 евро саатына. Фин алган айлыкты мигрант эле ошондой алат. Арбаңыздар урматтуу биздин мекендештер, кайрадан сиздер менен мекендештер долбоору жана мен кызматыңыздарда Доронбек Адаханов. Өзүңүздөр билгендей, биз азыр Финляндия өлкөсүнүн борбору болгон Хельсинки шаарына келдик. Бүгүнкү биздин каарманыбыз, биздин мекендешибиз курулуш компаниясынын негиздөөчүсү Алижан Шералиев. Бизден алыстабаңыздар, бизди көрүңүздөр. Саламатсызбы, Алижан мырза, кандайсыз? Жакшыбы? Иштериңиз жакшыбы? Атайын мекендештер долбоору Кыргызстандан келип, биздин ушул мекендештердин ийгиликтери, жетишкендиктери жөнүндө тарталып келдик. Сизди көргөнүбүздөн кубанычтабыз. Бүгүн ушул Финляндия өлкөсүнүн Хельсинки борборунда бүгүнкү маегибиз кызыктуу жана пайдалуу болот деп ойлойм. Кош келипсиздер. Биз дагы ошондой элебиз, ишеничтебиз. Мында баштадык. Алижан Шералиев 1992 жылы 13 апрелде Жергеталда туулган. Атасы мергенчи, апасы дарыгер. 1996 жылы Жергеталдан Бишкекке көчүп келген, номер 2 орто мектепти аяктап, медреседе окуган. 2014 жылы июль айында Work and Travel программасы менен Финляндияга келген. Алгач Кулпунай фермада, Гүнөсканада цехте иштеген. 2020 жылы фин тилинен ийгиликтүү экзамен тапшырып, жарандык алган. 2022 жылы ишкерликке кадам таштап, курулуш фермасын ачкан. Учурда фермада 10дон ашуун жумушчу иштейт. Үй бүлөлүү 2 кыздын атасы. Кайсы жердин кулуну болосуз? Кантип келип калдыңыз? Эмне себеп болду? Канча жыл болду? Анан кайсыл тармакта азыр иштейсиз? Өзүм 92-жылкы болом. Мурдакы Кыргызстандын аймагы болгон Жергетал районунан ошол жактан төрөлгөм. Анан 96-жыл Бишкекке көчүп келгенбиз. Анан Бишкекте өсүп, Бишкекте окуп, анан 2014-жыл бул жака Кыргызстанда популярный болгон Work and Travel деп студенттерди жиберген программалар көп болчу. Ошонун бирине катышып, 2014-жыл июль айында келгем. Анан келип, бир аз иштегенден кийин Финляндия өлкөсүн кыдырып, маалымат топтоп, жагып калып, анан ушул жакта калып калууну чечкем. Анан башында айлыкка иштеп, цехте, эмеде теплицаларда деле иштеп, кыска убакта иштеп, анан окуп, жарандык алып, азыркы учурда өзүм жумуш курулуш боюнча компания ачып, ошону иштеп аткан кез учурубуз. Жумуш бул жакта Кыргызстанга салыштырмалуу баасы кайда жогорку. Ошол себептен компания ачып, элдерге, кыргыздарга жардам болсун деп иштеп атабыз. Жакшы. Ошол курулуш компаниясы негизи, мына негиздөөчүсү өзүңүз экенсиз. Канча киши иштейт, эмне жумуш кыласыздар? Анан кандай ошол биздин мекендештерди бул жакка алып келесиңер легалдуу түрдө? Биз негизи курулуш тармагынан башында гаражный помещение ошондойлорду алганбыз, анткени алар жеңил, оңой болгондуктан бизде тажрыйбабыз азыраак болгондуктан ошондой объекттерди алып жүргөнбүз. Азыр бир аз тажрыйбабыз жогорураак болгондуктан эмеден башкасын баягы сантехника, электричество, жооптуу жумуштардан башкасын баарын алып иштеп атабыз. Азыркы учурда
Бир аз быйыл кризис болгон себептен азыраак киши иштеп атат бизде. 12 киши азыркы учурда иштеп атат. Жумушубуз азыр Финляндияда эмес, Швецияда, финский фирма менен Швецияга жиберип, ошол жакта иштеп атышат. Анан документ боюнча биз Кыргызстандан документ жасап, бир жылдык бир келишим түзүп, бир жылдык ВНЖ жасап алып келип атабыз. Барын эмес, анан бул жакта деле ВНЖси бар, жумушсуз болгон жакшы кадрларды иштетип атабыз. Бияктан эле кыргыздар документи бар болгондор. Анан айтчу нерсе, Европага келем, Финляндия болобу, башка өлкө болобу, бир аз тил үйрөнүп, англисче үйрөнүп келишсе, иштеген адамга кыйла жеңил болмок. Анан мисалы үчүн ушу тил билип, тил үйрөнүп келгендерге деле мындай зарплатасы, айлыгы жагынан деле жогору болобу эле, кандай болот ошол? Негизи ал жумушка кирип атканда тил билет, тил билбеген айырмасы, айлыгы бирдей эле болот. Бирок именно мен өзүм жумушчуларыма тил билгенде айлыкты көбүрөөк берем. Эгерде тил билип, жумушту мыкты билген кадрларга айлык жогорураак болот. Анткени бул биздин жумушубузду жеңилдетет кайда. Азыркы учурда ушул Финляндияда негизи эле Хельсинки, Финляндия боюнча канча биздин мекендештер бар? Анан мекендештердин интымагы кандай? Жоголугасыңарбы? Диаспора барбы? Канча экен так айта албайм. Угушум боюнча 1000ге жакындап калган дешет. Интымак жакшы эле, дагы аракет кылып, дагы мындан дагы жакшыртканга аракет кылуудабыз. Диаспора азырынча жок. Бирок ошонун аракетиндебиз азыр биз. Анткени бул жакта кыргыздардын саны дагы ошо диаспора болушуна талап болуп калды. Бизде биякта элчилик Германияга карайт да, азыркы учурдачы биякта. Негизи буга чейин кандай болчу ушу виза тармагы, каяктан виза алып келишчү, кантип келишчү да? Азыр чынын айтканда бизге элчиликтин бул жакта бар болушу, жок болушу бизге анча деле таасирин тийгизген эмес. Анткени биз Москвадан, Казакстандан документ жасачубуз. Биз Казакстанда элчилик, Кыргызстан, Тажикстанга карайт. Ошол жарандарды кабыл кылат. Москвадагы деле ошол карайт. Ошондуктан биз түз эле ошол жактан документтерди бүтүрчүбүз. Финляндияда элчилик болгону бул жакта жашап калган үй бүлөлүүлөргө жакшы. Анткени өзүм учурумда айтканда кызым төрөлүп, документ алыш үчүн Питерге, Москвага барыш керек болуп, бир аз жол маселеси, убакыт маселеси болуп калат экен. Жөн эле жумуш менен келгендерге ал анча тиешеси деле жок, муктаждыгы жок болот. Биз көп угатабыз да азыр ушул башка өлкөлөргө эле алып туруп визанычы. Анан мисалы ошол эле Венгрияга алып туруп, же Литвага алып туруп, анан Финляндияга кирип кетет. Дагы башка өлкөлөргө кирип кетип, ошол жактан иштеп калып жатат да. Ал мыйзамдуу же мыйзамсызбы ошол? Негизи мындай да, эгерде башка Шенген зонанын визасы менен келсе болот негизи. Андан бул жактан иштөгөнгө болбойт. Бирок легалдашуу процессине тапшырып койсо болот. Мисалы алганда, Венгрия менен көп келип атышат азыр. Анын жактын документ менен келет дагы, Финляндияга келип, финский документтерге, ВНЖге жумуш контрактын табат дагы, ошонун негизинде бир жылдык ВНЖге тапшырат. Анан ал чыкканча күтөт, иштей албайт. Кайра Венгрияга барып деле күтсө болот, бул жакта деле күтсө болот. Ал чыгышы менен анан иштесе болот. Ошол процесс. Али мырза, сизге ушундай суроо бергим келип турат. Ушул Финляндияда салык багытында кандай?
андан сырткары медицина тармагы, страховка дегендейчи, анан жумушка орношуу боюнча деле кандай бул жерде жеңилдиктер түзүлгөн да? Биринчиден айтканда, салык маселеси бул жакта салык жогорку болгон өлкөлөрдүн бири. Жөнөкөй жумушчу салык орточо эсеп менен 20% төлөп калат. Эгерде бир жыл толук иштей турган болсо, эгерде бир жыл жарым жылдан аз иштей турган болсо, 6 ай, 3 ай иштей турган болсо, салык аз болот. Иштеген суммасына жараша. Ошо суммасына жараша болот. 30 миңден жогору болсо, 15, 17, 20%ке чейин болот кирешесинен. Анан ал жакта дагы кошумча салыктар бар. Баягы жумушсуз болуп кала турган болсо, ага дагы өзүнчө салыгы бар. Пенсионный төлөйт. Жалпысынан 20дан 30га чейин болуп калышы мүмкүн. Ал ар бир адамдын кайсы тармакта иштейт, ошого көз каранды. Салык чын айтканда бул жак Финляндия жогорку. Жумушка деле, фирманы иштеткенге деле жогорку. Салык жогорку. Медицина-чы кандай? Ошол жөнүндө да айтыңыз. Медицина дагы бул жак жарандарга, ВНЖ барларга арзан. Кээ бир жерлерде, мисалы, менин учурумда айтсам, мен үй бүлөмө балдарга бекер. Жаш балдарга бекер. Бул мамлекеттик ооруканалар бекер. Эгерде жеке менчикке барсаң, ал жак жакшы эле, жакшы баада. Ошого көпчүлүгү мамлекеттикти колдонобуз. Анан ал кезек алуу деле жеңил и бекер болгон себептен. Ушундай кылабыз. Анан медицина байкаганыңыздар боюнча жогорку бул жакта. Байкашыңыздар боюнча. Жогорку деңгээлде бардыгы өз убактысы менен бир минутасында сен планда барасың, ошол маал кабыл кылышат. Ошондо сиздер онлайн жазыласыздар да? Онлайн, бардыгы онлайн жазылат. Онлайн 2-3 ай мурда жазылып коюп, кээде 6 ай эрте жазылып. Жакшы ал эмес. Медицина тармагы жогорку деңгээлде бул жакта. Эми айлыктар жөнүндө сүйлөшсөк, орточо канча айлык биякта? Анан ошол биздин мисалы үчүн келген биякта мекендештер кайсы жумуштарда иштейт, канча айлык алат? Иштөө акысы, иш акысы бул эмесине жараша. Какой он мастер деп орысча айтканда, ошонусуна колунан келген ишине жараша болот. Эң арзаны 11 евродан башталат саатына. Анан эмеси жогоркусу 20 евро. Саатына. Бизкилер көбү орточо 14, 15, 16 ошол аралыкта иштешет. Ошондо күнүнө 8 саат, жумасына 40 саат болгондо 2000, 2,5 миң. Жакшы иштегенде ошо 3000 тегереңде иштешет. Бул мен азыр айтып аткан айлыктар курулушта. Биз өзүбүз курулуш тармагында болгондуктан, курулуш фирма компания болгондуктан, ошол тармакта ушул баалар, ушул кызмат акылар. Финляндиянын орточо айлыгы 1800ден башталышы. Анан жогорку айлык бул медработниктердики, ал жогорку 5000, 6000ден жогору. Биз угушубуз боюнча негизи ушул жумуш жок болгон учурда, иштебеген учурда деле төлөнөт экен бул жакта. Ошол жөнүндө деле айтып бересиз. Анда кандай төлөнөт? Эмне себептен төлөнөт? Бул жакта мындай, эгерде ВНЖ эме болсо, баягы 4 жылдык болсо, ошол учурда бул уже 1 жыл иштеп, канча жыл иштеп, баягы орусча айтканда страховка по безработице дегенге бир сумма төлөп койгон болот. Анан ошонун негизинде бул жумушсуз калса, буга мамлекет төлөп берет. Ар кандай, эгерде жакшы иштеген болсо, ошо иштегендин бир канча пайызын төлөшөт. Бул жашоосуна, квартира, бардыгына жетет. Жеткиликтүү төлөп беришет. Анан бул төлөп берген учурда аны карашат. Колунан эмне жумуш келет. Эгерде
ал анын колунан келген жумуш орун жок болсо, аны башка кесипке окутушат. Кыска убакытта окутушуп, жаңы кесипке даярдашат. Ошо бул максимум 3 жылга эле төлөнөт. Баягы жумушсуз калган убакыт 3 жыл максимум созулат. 3 жылдан кийин ал иштеш керек. Окуп, бир кесип, жаңы кесиптин ээси болот дагы, тил үйрөнүп, бир жумушка кириши сөз, орношу сөзсүз. Эгерде орношо албай калса, ал баягы жумушсуздук акчасы токтоп калат ошол. Ушул азыркы учурда ушул чет өлкөгө чыгам деген жаштарга, чет өлкөдөн билим алам, чет өлкөдө иштейм деген жаштарга кандай кеңеш берет элеңиз? Эмнени билиш керек алар бул жакка келиш үчүн? Эң негизгиси тил билип келиш керек. Анан кайсы өлкөнү тандайт, эмне үчүн ошол өлкөнү? Мисалы, Финляндия өлкөсү билим жактан алдыңкы, билим берүү жактан эң алдыңкы өлкөлөрдүн катарына кирет. Бул көп мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Финляндиянын диплому менен дүйнөнүн кай жерине барбайсың, аябай жогорку орундарга ээ болуп иштей аласың. Анан билим эмес, иштейм деген болсо деле тили менен анан бир кесиптин майын чыгара билип, анан ошо кесип менен иштей турган болсо, мен ойлойм, ошол адам ошол багыты менен алыска бара алат. Анан биздеги нерселер, биздин келген мекендештердин минусу өзү жакшы билбейт, колунан эмне келгенин. Бул бир чети, экинчи чети тил билбейт. Ошондуктан бул жакта ишке орношу бир аз кыйыныраак болуп калат. Кыргызстандагы Азиянын иштөө модель, иштөө элементарный курулуштагы нерсеси бул жак менен кыйла айырмаланат. Айырмасы жакшы эле бар. Ошондуктан мен айтар элем, бир кесипти жакшы мыкты билип, анан англисче билип келсе, эң жакшы жумушка орношууга, алданбоого бул негиздик болуп берет. Алданып кетпегенге. Бул жактан, Ооба, бул жактан. Азыркы учурда студенттер барбы бул жакта? Ооба, студенттер бар. Студент болуп окуп, медик болуп окуп, анан ушул жакта иштеп калгандар бар. Ооба. Англис тили менен дагы окуп, англис тили менен иштеп кеткендер бар. Бул Финляндия өлкөсү 3 тилдүү болгондуктан, бул бизге көп мүмкүнчүлүктөр ачат. Фин тили, швед тили, анан англис тили. Англис тилин мыкты билсең, бул жакта бүт жакта эшиктер ачык. Маегибиздин уландысында, Алжан мырза, мына сиз өзүңүз Финляндияга келип, көп жылдан бери бул жерден ийгиликке жетип, өзүңүздүн кыялдарыңыз орундалдыбы ошол? Кандай деп эсептейсиз? Анан келечектеги да кандай кыялдарыңыз бар? Биз мындай жашообуздагы кыялдарыбыз орундалды деп айта турбасак, биздин жашообуздун максаты, мааниси токтоп калуу деген сөзгө туура келип калат. Биздин бир кыска убакытка койгон максаттарыбызга жетип, андан кийинки кадамдарыбызга кетип аткан деп айта алам. Биздин кийинки максаттарыбыз ушул компанияны чоңойтуп, дагы колубуздан келишинче кыргыздарга жардам берип, документация боюнча, кеңештерибиз боюнча, анан жумуш менен баары бир биз бул жакта жарандык болсо деле оюбуз, максаттарыбыз Кыргызстан болуп, Кыргызстанга инвестиция тартуу, Кыргызстанда бир иш баштоо деген ошол башкы максаттарда турган нерсе ошол. Азыркы учурда мына Кыргызстанда деле жакшы өзгөрүүлөр болуп, жакшы программаларды киргизип атат, пенсия маселелери чечилип атат дегендейчи. Анан Кыргызстан келечекте кандай болот деп ойлойсуз? Азыр Кыргызстан жакшы жака болгон өзгөрүүлөр болуп атат.
жаңы кадрлар келип, ошол Европада жаңы нерселерди көрүп, жаңы ойлор менен Кыргызстанга барып туруп, бизге окшогон канча башка өлкөлөрдө жүргөн балдар, кыздар, уландар Кыргызстанга барып салым кошсок, тажрыйбабызды Кыргызстанга колдонсок, Кыргызстаныбыз албетте өнүгөт, келечеги кең. Sizge hazır эми учурдан пайдаланып эркин микрофон берели. Биздин мекендештерге, эли журткө, ата-энеңизге, туугандарга өзүңүздүн каалоо тилегиңизди айтсаңыз болот. Айтарым, кыргыздар, бир туугандар, убактыбызды туура колдонуп, ар бирибизде убактыбыз ченемдүү, жаңы нерселерди үйрөнүп, үйрөнгөн нерселерди колдонуп, анан ушул сыртта жүргөндөр ушул нерселерди, үйрөнгөн нерселерибизди Кыргызстанда барганда бөлүшүп, ошентсек биз Кыргызстаныбыз кыйла алдыга жылып, ошо айтарым. Финляндияда өзүнүн курулуш фирмасын ачып, ийгиликтүү иштеп жаткан мекендешибиз Алижан мырза менен маек куруп бүтүп, Европада Санта-Клаус, бизче Аяз атанын мекени Лапландияга жөнөдүк. Жол арытып келип, жомок дүйнөсүнө саякаттабай кетсек болбос. Бүгүн биз Финляндиянын Раваньеми шаарына келдик. Ушул Раваньеми облусунда Санта-Клаустун мекени бар экен. Биз сиздерге ушул Санта-Клаустун мекенин кантип салынганы, кантип курулганы, анан бул жерде туризм кандай өнүккөнү жөнүндө айтып бермекчибиз. Анда эмесе жүрүңүздөр, көрсөтөйүн. Мына бул өзүнчө момундай жер экен. Мына бул ушул кире бериши, могу жерден мына Сингапур 9395 километр, Москва 1368 километр, Лондон 2600 километр экен. Мына Рига 1243 километр, Токио 7340 километр, Пекин дейт 6680 километр, Амстердам 1970 километр экен. Мына Рим 2985 километр, Мадрид 3524 километр, 680 километр Нот Кэп дейт. Анан ушул жерден башталат экен. Булардын эгерде сиздер кайсы өлкөдө болсоңуздар, кантип келем десеңиздер, мына атайын направленияларды кылып коюптур. Ушинтип бул жака келсеңиздер болот. Эң кызыгы бул жерде еще Санта-Клаустун өзүнчө офиси бар экен. Азыр ошол офисине киребиз. Офисинен Санта-Клаустун өзү менен жолугуп, биз ал жөнүндө мындайча айтканда Санта-Клаустун кыргызча котормосу Аяз ата болот. Жолугуп, азыр сүйлөшкөнгө аракет кылабыз. Бизден алыстабаңыздар, бизди көрүңүздөр, биз менен бирге болуңуздар. Мына эми азыр Санта-Клаустун офисине келдик. Санта-Клаустун офисинин жанында момундай өзүнчө көрдүңүздөрбү? Кандай сонун эмеден жасап коюштур. Атайын Санта-Клаустун офисинин жанында. Бул болсо мына Жолупики деген жерде Санта-Клаустун офиси. Азыр киребиз. Ушул жерден Санта-Клаус менен жолугуп сүйлөшүп чыгабыз чогуу. Могу жерде жазылып турат. Саат 10-дон кечки 6-га чейин Санта-Клаус биякта болот экен. Жүрүңүздөр анда биз. Мына момундай өзгөчө немелери бар экен. Санта биякта окшойт, Так. Кана Санта. Санта менен жолукканга мүмкүнчүлүк жок болду, анткени
сүрөткө анан видеого тарткан болбойт экен. Бирок Санта Клаус момундай экен да, момунтип отурат экен, мына момундай примерно ушундай экен. Атак биз тарта албай койдук. Ичине киргенде алар бизге мүмкүнчүлүк берген жок. Сиздер сүрөткө жана видеого тартсаңыздар болбойт деди. Бирок мына Санта Клаус менен дүйнө жүзүндөгү көп лидерлер жолуккан экен. Ошол эле мына Худзинтао келиптир учурунда. Андан сырткары мына дагы башка өлкөлөрдүн президенттери, чыгармачыл кишилер, жылдыздар бар экен арасында, көрсөңүздөр болот. Мына момунтип алар деле ушу Санта менен келип учурунда жолуккан экен. Урматтуу мекендештер, эгерде ушундай балдарды алып үй бүлө менен келсеңиздер, сиздер үчүн атайын ушул жерде алень деп коебуз. Кыргызча сейликтер менен түшүп кирсеңиздер болот экен. Мына могу жерден билет алат экенбиз. Анан келип туруп, момунтип түшүп, мына могу жерге өзүнчө кирип, мына көрсөңүздөр болот. Барып туруп, эйликтерге отуруп, анан кайра чыксаңар болот экен. Мына момунтип алып келет экен. Урушуп атат бизди мына. Анан үшүп калсаңыздар, момунтип келип, атайын өзүнчө могу жерге келип, мына момундай болуп, мына момунтип отуруп, колуңарды мындай перчаткаңарды чечип, кадимкидей эле жылуу жерге отурсаңар болот экен мына. Бул Лапландия, Равиньоми айылынан 7 километрдагы Санта Клаустун айылы. Момунтип өзүнчө отургузат экен. Азыр мен отуруп, ушу менен момунтип отурат экен мына. Мына көрдүңүздөр, момунтип отуруп. Момунтип мына. Кататсыздык болот экен. Мына ушундай. -51 градуска чейин суук болгон Лапландиянын сыйкырына чөмүлүп, бугулар менен чана тээп, Аяз атанын айылын кыдырып, эртең менен жаңы дем менен сиздерди кийинки мекендешибиз менен тааныштыруу үчүн мейманканага эс алууга кеттик.